күйөөсү зомбулук көрсөтүп жатканын айткан аялдын билдирүүсү тарады. Күйөө татмашына. Sen sukasına, unuturma. Тарда аял кишинин абайкананын алдында нанды ыргыткылап сөгүнүп жаткан видеосу тарады. Ay ben sana çam cüzek ye. Çoğun. Социалдык тармактарда күйөөсү зомбулук көрсөтүп жатканын айткан аялдын билдирүүсү тарады. Анда аял 20 жылдан бери күйөөсүнүн катаал мамилесине чыдап келгенин, акыркы жылдары коркутуулар күчөгөнүн жазган. Карачы күйөө татмашына. Карачы жарылып атты, пожарный не oldu? Коркуп атамаз, бияка чейин чачырайбы деп карачы машинан күйөө татчым кыз. Машинан күйөө атат. Sen sukasına, unuturma. İdin nahı yapalım. Kalk da. Пошел нахуй. Социалдык тармактарда аял кишинин абайкананын алдында нанды ыргыткылап сөгүнүп жаткан видеосу тарады. Ay ben sana çam cüzek ye. Çoğun. Кадрларда аял нанды набайчы тарапка атып, уруп, орой сөздөрдү айтып жатканы көрүнөт. Окуя кайсыл жерде жана эмне себептен болгону азырынча белгисиз. Колдонуучулар бул көрүнүштү сынга алып, нанды сыйлоо керектигин жазышууда. Başlangan gitti. Ay ben sana çam cüzek ye. Çoğun. Cüzek ye çalamaz. Yine başım cerasın ye dal koyap. Kotok baş cüzek ye dal koyap. Özbek. Götünden başım cerasın belki. Başım cerasın. Başım cerasın mı? Эч ким эчтеке болгон жок, нанды ыргытпады. Чоңуз карачы өлтүрдүм бүт нерсени. Мен видео кататтым. Видео кататтым. Качандан кач. Кач дейм, кетип бар. Кет дейм бол. Бишкек ош чогунда жүк ташыган унаалар бетме-бет сүзүшкөн учурдун видеосу. Жол милициясынын маалыматына караганда жүк ташыган Mercedes-Benz менен каршы тилкеде келе жаткан DAF үлгүсүндөгү чоң машина сүзүшкөн. Mercedes-Benz аркада келе жаткан Hyundai Sonata авто көлүгүнө барып урунган. Авто кырсыктын кесепетинен эки чоң машинанын айдоочусу жаракат алып, Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. Allah. Aç koç. Bırak onu abi. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Сокулук районунун тургуну тез жардам кызматынын ишине нааразы болду. Наки скоро машинанын баары турат. Тупо булар чай ичип отурат келсем. Сокулуктун тез жардамына чалсам, мен кызым температура болуп, булар тупо карабай келсем, чай ичип отурушат. Чай ичип отурушат мана. Анын айтымында кызынын дене табы көтөрүлүп,
тез жардамга чалган. Бирок дарыгерлер чакырууга жооп бербей, жардам көрсөтүүгө барган эмес. Мындан кийин аял Сокулук райондук тез жардам бөлүмүнө өзү барган. Видеонун авторунун айтымында кызматкерлер ошол учурда чай ичип отурушкан. Ал эми тез жардам унаалары короодо турган. Бул окуя боюнча экинчи тараптан расмий комментарий азырынча бериле элек. Эжесин моюнга сайып, кызды барымтага алган, кылмышка шектүү кармалды. Бля, өзүн сайдын. Биздес, бля, тау бою. Наркы кыз качты. Биздес мрак, бля. Аста. Киши өлтүрүүгө аракет кылды деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 11-июнь күнү саат 20:50 чамасында 102 кызматына Карабалта көчөсү дарегинде аял кишинин бычакталганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге 1-май риптин тергөө ыкчам тобу барып, 1953-жылы туулган аялга анын жээни кол салып, мойнуна бычак сайып, андан соң из шашырып кеткенин аныкташкан. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу менен кылмыш иши катталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө милиция шектүүнүн өздүгүн аныктаган. Ал 2002-жылы туулган жаран болуп чыккан. Анын изине түшүүгө 102 кызматта түшкөн дагы бир чалуу жардам берген. Бул билдирүү болжол менен саат 21:45 келип түшкөн. Анда шектүү Жибек жолу проспектиси менен Алар чай көчөсү кесилишинде жаш кызга бычак менен кол салганы маалымдалган. Окуя болгон жерге келген Кайгол милициясы шектүүнүн кызды бычак такап алып, барымтада кармап турганын көргөн. Өтүп бара жаткан жарандардын жардамы менен шектүү кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бля, өзүн сайдын. Биздес, бля, тау бою. Наркы кыз качты. Биздес мрак, бля. Астафирулла. Нормально, короче. Алло. Ассаламу алейкум, урматтуу ата-энелер. Ислами этно лагердин биринчи этабы толду. Балдар группасын толтурдук. Кыздар группасынан 10 же 15 месте калды. Насип кылган болсо экинчи потокко даярданып бересиздер. 22-июнга экинчи потокту ачабыз. Келип катталып окутуңуздар. Айта кетсек, балдарыбыз 3 китептен пайгамбарыбыздын өмүр баянынан, Курандан жана ислам негиздерин окуп атат. Мына бүгүн жаңы келген балдардан 3 бала Куранга жетти. Ар бир бала 5тен Куранды окуп, дуа окуп беришип, мындай бир белектерди кылдык. Балдарыбыз мынакей салкын абада, иншалла сабактарды улантып атат. Келиңиздер, балдарыңыздар каникулда телефон менен алектенбестен, илим менен, адеп менен, оюн зоок менен өткөрсүн. Барыңыздарга ушул ислам этно лагерге чакырабыз. Келиңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллах.